Салам биздин сүйүктүү досторубуз, баарыңыздарга ысык салам. Жана сиздер менен чогуу кызматта мен Аку. Бүгүн жалгыз эмесмин деп айта албайм, анткени жанымда кесиптешим Мирел бир аз сыркоологондуктан мен бүгүн сиздер менен чогуу алмакчымын. Достор, 10 мүнөттүк чай кайнаганча деп аталган подкасттын ичинде келиңиздер, бүгүн биз жер шарынын, жер үстүндө жашаган адамдардын баардыгынын энеси болгон обо эне жөнүндө сөз кылалы. Негизи обо эне дегенде ар бир адам кайсы гана динди, кайсы гана континентте жашабасын, кайсы динди тутпасын, эмне менен алек болбосун, айтор баары сөзсүз түрдө билет. Обо эне дегенде деп туруп анан муну баарыбыз билебиз. Албетте кичинекей балдар билбеши мүмкүн, бирок эс тартып калган адам, изденген адам бул атты сөзсүз уккан. Мына бүгүн ушул обо жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Обо эне жөнүндө. Ал ким болгон, андан сабак алчу кандай жактар бар? Негизи эле биздин тарыхыбызда, адамдарда биз көбүнчө баягы жашообузда кимден үлгү алабыз? Өзгөчө бир тарыхта иш жасап, өзүнүн ордун тапкан, бир чоң өзгөрүүлөрдү киргизген, же болбосо ийгиликтерге жетишкен, бизге мотивация, шыктандыруу бере турган адамдардан көбүнчө сабак алат эмеспизби? Мүмкүн ушул подкаст кимдир бирөө үчүн дагы жардам берер. Анда достор, келиңиздер. Эң башында эле айткан турган болсок, обо эне ким болгон? Анда биз ыйык китептен карай турган болсок, мындай сонун аяттар бар экен. Ошентип Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек, аял кылып жаратты. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди: укумдап токумдагыла, жер жүзүн толтургула, жерди ээлегиле жана деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү баардык жаныбарларга бийлик кылгыла. Анан Кудай Теңир мындай деди: адамга жалгыз болуу жакшы эмес, ага ылайык жардамчыны жараталы. Кудай Теңир жараткан баардык талаа айбанаттардын ичинен жылан эң куу эле. Ал аялдан мындай деп сурады дейт. Обо эне айланасына суктана, көз жүгүртүп, курчап турган дүйнөнү кубана карап жатты. Аны курчап турган дүйнө кемтиксиз эле. Ал көрүп турган жаратылыштын алгачкы кооздугу эң сонун. Азыр эле канча кылым өткөндөн кийин деле биз тоого чыгып, жаратылыштын сулуулугунан дем ала албай калабыз, достор. Океандын жээгине барганда дегенге алың жетпей калат. Ушундай бир жаратылыштын кооздугунан, сүрдүүлүгүнөн сен кээде өзүңдү жоготуп коесуң го. Алгачкы учурда дүйнөнүн жаратылганын элестеткөнүңүз кандай укмуш болгон? Ал дем алып жаткан аба таптаза эле. Быйыл болсо Бишкек шаарларынын ичинен абасы кир жагынан биринчи орунга чыкты. Кайрадан быйылкы ушул абанын кирдүүлүгү чеги момча болуш керек дегенден канча эсе, 46 эсеге чейин жогорулап кетпедиби? Элестетиңиз, баштапкы учурда аалам жаратылганда, дүйнө, жер шары жаратылганда абанын тазалыгын элестетип көрүңүз. Ичип жаткан суусу абадай таза, түнкү салкындай жагымдуу дейт. Тирүү жандыктардын баары курчап турган дүйнө менен толук гармонияда жашап жатат. Обонун жубайлык бактысы да чексиз. Ушул жөнүндө ойлонгондо элечи мен негедир дароо эле ал эч кимден кызганганга эч ким болгон эмес дейм да. Эч ким болгон эмес. Кудай менен мамилелешүү ал үчүн күн сайынкы майрам. Обо эмне кааласа, баары бар болчу. Тамак десе тамак, уйку десе уйку, күйөө десе күйөө, сүйгөнү десе сүйүү, айтор баары. Күтүсүдөн эле ал Кудай үчүн эле бейиштеги эч бир дарактын жемишинен жебегиле деп айтты эле деген үндү укту да. Бейиштин так ортосундагы дарактын ушунчалык сонун экенин буга чейин кантип байкабадым экен деп ойлоду Обо. Менин бактым ушул дарактын жемишинен жегенге көз каранды экенин эмне үчүн азыр гана сезип атам? Өзүнө тартып, кызыктырып турган бул жемишти жесем, рахатка батып, бактылуу болот элем да, деп ойлойт да Обо. Карасаңыз. Обо эне ушул оюна баш оту менен берилип кеткендиктен Кудай сөзүн укпоо азгырыгы күч алып, Кудайдын сүйүүсүнөн шектенүүгө түртүп жатканын байкабай да калды. Өзү менен сүйлөшүп жаткан жыландын ичинде шайтан турганын билген жок. Шайтан дүйнө жаралгандан баштап эле азгыруучу жана адам өлтүрүүчү. Анын бир гана максаты адамдарды адаштыруу. Ал Теңирдин сөздөрүн кайталап жаткан жери жок. Ал өзүнүн сөздөрүн айтып жатат. Анын Кудайга каршы айткан сөздөрү Обону эскертиши керек эле. Азгырган сөздөргө ал мындан ары кулак салбай коюшу керек эле. Азгыруунун бул стадиясында күнөөгө малынуудан качууга болмок, бирок
обо кооптуу абалда турду. Ошентсе дагы эрктүүлүк көрсөтүп азгыруучуга каршы туруп койсо болмок. Бирок анын алы жетпей калды, достор. Тилекке каршы жок деп токтотуп койгондун ордуна ошондо обоне шайтан менен сүйлөшө баштады. Ал анын айткандарын угуп эле тим болбостон ага жооп дагы бере баштады. Анын жыгылуусунун башталышы мына бул биринчи кадамы ушул эле. Тилекке каршы шайтанга окшоп обо дагы Кудай бир гана дарактын жемишинен жебегиле, ага тийбегиле деген деп Кудайдын сөздөрүн бурмалай баштады. Кудайдын сөздөрүндө тийбегиле деген сөздү кошуп жиберди. Бирок Кудай антип айткан эмес. Кылмыштын артынан келе турган өлүм жөнүндөгү эскертүү маанисин жоготуп койду. Анткени обо бул сөздөрдүн чындыгынан шектене баштады. Шайтан бул күрөштү жеңишке жетти. Аял анын сөздөрүнө кулак салып жатат. Бул аны ого бетер шыктандырды. Ал Кудайды алдамчы атагандан уялган жок. Ал Кудайды адамдардын үстүнөн бийлик кылгысы келген. Бул аркылуу аларды бактысынан ажыраткысы келген бирөө катары көрсөтүп койгон. Өлөсүңөр дейби деп шылдыңдай күлдү ал. Өлбөйсүң. Өзүң элестеткенден алда канча бактылуу болуп чыга келесиң. Кудай сыяктуу болосуң, деди шайтан. Караңызчы, кандай сөздөр. Мындай сөздү укканда дароо биз деле азгырылып кетет болушубуз керек, бирок алгачкы учур башка. Көз карандысыз болууну эңсөө жана тил албастык анын тагдырын чечип койду. Шайтан менен сүйлөшө баштагандан бери ага күнөөгө каршы туруу кыйын болуп калды. Көздөрү көрүп, жүрөгү каалап турган нерсени колуна алып койду. Обо азгыруучунун бийлигине бираттоло багынып берди. Эми ал азгырыкка каршы тура албай калбадыбы? Эми жемиштен жебей коюуга мүмкүн эмес эле. Ушуну менен эле баары бүтүп калган жок, достор. Азгырылган аял өзү дагы азгыруучу болуп чыкты. Ал өзүнүн күйөөсүн күнөөгө түрттү. Баарыбыз билебиз кандай болгонун, Күйөөсү да эч кандай каршылык көрсөтпөстөн туруп, аялынын колунан жемишти алды дагы жеп койду. Ойлон деп да айтканга жараган жок, кызык. Дал ушул учурда обо өзүнүн жашоого болгон көз карашы түп тамырынан бери өзгөрүп кеткенин үрөйү уча байкады. Кудайдын жараткандары анын өзү ыраазы болгончолук деңгээлде жеткилең эле. Ошентсе да обо жаратылганга чейин бир нерсе жетишпей турган. Анан Кудай Теңир мындай деди. Ыйык жазуудан окуй кетсек, адамга жалгыз болуу жакшы эмес, ага ылайык жардамчыны жараталы. Бул Башталыш деген китепте бар. Эгерде сиз Тоорат китебин окуган болсоңуз, мына ушул жерде. Эркек менен аял экөө тең жаратылгандан кийин гана Кудай өзү жараткан нерселердин баарын эң жакшы деди. Оны Кудайдын колдору жараткан. Ал баардык жагынан күйөөсүнө окшош болчу. Болгон айырмасы адам эркек, обо болсо аял болчу. Адам катары ал күйөөсү сыяктуу эле акыл эси бар инсан болчу. Күйөөсүнкү сыяктуу эле анын да жаратуучу менен болгон жекече мамилеси, жаратуучунун алдында жеке жоопкерчилиги бар болчу. Адам атага берилгендей эле ага да Кудай тарабынан айрым милдеттер жүктөлгөн. Ал күйөөсүнүн жашоосун толуктоо, аны менен бирге өмүр сүрүү үчүн жаратылган. Ал эми организми тукум уулоо функциясын аткарууга жөндөмдүү болуп жаратылган болчу. Обоне адам атадан кийин жаратылса да, Кудайдын жаратуу планында анын орду мурда эле бар болчу. Обо адамсыз эч ким эмес болгондой эле, адам да обосуз эч ким эмес болчу. Мына достор, биз кээде көбүнчө көп нерсеге маани бербей, көп нерсени укпай, көп нерсени четке калтырып койгондуктан өзүбүз кантип азгырылып кеткенибизди байкабай калабыз. Ошондуктан жашообузда сергек болсок деген гана тилегим бар. Анан угармандарыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына чакыргым келет. Ал жакка кирип өзүңүздүн алтындай болгон оюңузду жазып, биз менен чогуу ал жакка катталып, сабактарды окуп кетсеңиз болот. Андан тышкары +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы өзүңүздүн жеке пикириңизди жазып кетсеңиз болот. Мен болсо сиздер менен коштошом. Эртеңки подкасттан амандашабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бар болуңуздар, күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.